Саламатсыздарбы, урматтуу кардарлар? Мен Максутов Мурсалим Султаналиевич, ADEX International курулуш компаниясынын түштүк аймагы боюнча директорумун. Өзүңүздөргө билгилүү болгондой эле, түштүккө келгенибизге бул жыл 3 жылдын жүзү болуп турат. Ошол 3 жылда биз кандай үйлөрдү курдук? Ал эми болуп өткөн окуялар, Түркиядагы жер титирөө, бул жыл Кыргызстандагы суук биздин үйлөргө кандай таасирин тийгизди? Биз салган үйлөрдөн чакан видеолор тартып, ал эми ошол үйлөрдүн ээлеринен өз оозлорунан маалымат алалы деп чечтик. Assalamu alaikum, саламатсыздарбы биздин кардарлар. Кудай буйрса биз бүгүн Ош шаарындабыз. Бүгүн Ош шаарында Төлөйкөн аймагында биздин кардарыбыз, менин жанымда турган Мирлан байке. Мирлан байке менен биз 2021-жылы ушул биздин аркабызда турган үйдү салганбыз. Биз Кыргызстан боюнча, Кыргызстан бүткүл аймагы боюнча үй салып келе жатабыз. Ошолордун бири Мирлан аке, ошонун 2 жылдан бери үйдө жашап аткан киши катары өз оюну билип, кардарларыбызга айталы, пикир алмашалы деген максатта келдик. Мирлан аке, сиз өзүңүз бизге ADEX-ке үй салдырган киши катары, SIP панелде 2 жыл жашаган киши катары, өзүңүз билесиз, кышында аябай суук болду. 1-2 жолу жер титиреди. Биз дайым айтып келебиз, биздин SIP панел жер титирөөгө, суукка аябай жакшы, жылуу, жер титирөөгө аябай туруштук берген жакшы материал деп. Сиз өзүңүз кеңири, мындай менин көңүлүмдү деп, же болбосо башка бир маселе эмес, сиз жашаган киши катары сизден кийинки үй салдыргандарга кандай кеңеш берет элеңиз? Ошолор боюнча айтып, үйүңүздүн иши менен жакшы кылып тааныштырып койсоңуз аябай сүйүнөт. Болду. Assalamu alaikum. Урматтуу ушу жакында үй сала тургандар, жана ушунда вариант издеп жүрө турган мындай клиенттер деп койсом болот. Мисалы үчүн, мен бул үйдү салаардан мурда мен Россияда 22 жыл жашап келгемин да. Анан ошол жактан көрүп, билип, ошол жерде орустар көп салдырчу да. Анан ол жерде мен Сибирде жашагам. Сибирде эң суук климат, өтө суровый болот. Кышында 50 градуска, 55 градуска чейин чыгат. 8 ай кыш болот. Анан ошол жерде YouTube'дан көрүп калчумун да. Отзывдарын окуп, көрүп, неме кылып анда карасам, материалы дагы экономичный болот экен, материал жагынан дагы. Анан бир жагынан, анан экинчи жагынан жылуулук жагы жакшы. Анан үчүнчүсүнөн тез бүтөт да. Ошого мен келип, Ошко келип, ушундай SIP панел менен кура турган фирмаларды издей баштадым да. Издеп, анан ушу ADEX компаниясына келип токтолдум. Барып, көрүп, сүйлөшүп, анан квадрат метрин 17 миңден сүйлөшкөнбүз. Анан 17 миңден сүйлөшүп, мен жаз келгенде салдырам деп, сәл зәрлик кылып, акчасын төлөбөй кетип калдым эле, кийин жаз келгенде көтөрүлүп кетип 22 миңден салдырышка туура келди да. Бирок ошондой болсо дагы утук менде болду, бүтүрүп алдым, Кудай кааласа.
Şu ADEX kompaniyası bir aydan içinde üstün cevap berişti. Uşul состояниене kılıp bitirip berişti da. Şunda hazır kanday turgan bolsa sırtı. Ошондой болуп bir aydan ровно 30 gün degende üstü kırışası püttü. Анан кийин içine elektromontaj полный kılıp berişti. Kalganını men özüm kıldım da. Özüm remont kılıp, özüm ustalardan animat etip, kalganlarını bitirip aldım. Kuda kalasa 3 ay degende men kirip bu жерге жашадым. Ошого минус жактарын айтып кетсем, биринчи минус жагы бул шумоизоляция. Шумоизоляция баягы домдордо бар го, домдордо соседний комнаталарда жаш балдар жүгүргөндө дүгүр деген үн чыгат го, ошондой немелер болот. Бирок бир эле ошол жагы минус да, калган жагы полный плюс. Не дегенде кышындасы жылуу болот, жайында салкын болот. Андан кийин ойлобогула ADEX компанияга неме кылып туруп, балет этип туруп, ушинтип коюптур деп, анан кийин салдырып алып энең дурайын баягы жерде кулакка тегип коюптур деп жүрбөгүлө да. Ошо болгондой айтып атканмын мен. Ошо кийин ошо адамдар нааразы болбош керек, болгонун айтыш керек. Ошого мен ушул эң жакшысы ушу ысык болот да, бул немелер үйчө. Жылууну жакшы кармайт. Мен кышы менен ошо 4 айбы, 3 айдын ичинде отопленияга почти 15 миңге жакын акча төлөдүм. Ошо менен чыгып кетсе болот, спокойный. Газовое отопление меники, канализация бар жогу бар. Ошо бардык условиясы ичинде бар. Ошо эми кирип ички жагын көрүп чыксаңыздар болот. Мына кош келиңиздер ал жолдо үйгө. Бисмилла. Мына биринчи киргенде эле кичинекей холл, анан кийин бул жагы санузел, жактын көзү. Уборный, стиральный машина бар жогу. Полу теплый, пол водяной. Сезип атасызбы? Жылуу. Буларды полный өзүм кылдырганмын. Ошон биринчи этаж полный, теплый пол менен бүткөн, водяной теплый пол. Бул жактын планировкасын полный өзүм ойлоп, мен аялым экөөбүз ойлоп чыгарып, ушундай өзүбүзгө удобный кылып планировка чыздырганбыз. Неге дегенде мына бизде келип кеткендер көп болот да, ошого байланыштуу мына кухнядан сразу аял кишилерге өтө жеңил болсун деп эле бул жерден кухняны кылып туруп эле, анан бул жака мына меймандар отургузуп туруп эле ошол жерден сыйлап, урматтап, кайра узатып кое беребиз да. Кайра бул жерде идиш жуулат. Бул жерде сушка, мушка бар жогу ушул жерде бүтүп кетет. Баягы нар жак, бер жакка ташымай жок да. Бул жактан бул коридор. Анан бул жакты мына лестницанын астын мындай гардероб кылып коебуз. Чтоб экономный кылып, же бардык рабочий место, бардык жери иштеш керек да өзүчө. Мындай бир гардероб кылып койгонбуз. Бул жагы гладильный, мына кирпич жууса ушул жерге кирип, ашыкча меймандар келсе ушул жерге жатып кетсе деле болот. Бир комната. Гостиный деп койсоган болот. Анан экинчи этажга жүрүңүздөр. Экинчи этажда мына холл. Бул жерде 2 комнат спальня. Өзү 3 комнат болуш керек эле. Мен неме кылып туруп, бул жерде бир комната 2ге бөлдүрүп туруп, жарымын нар жака, жарым бул комнатага гардеробный кылдырып койдум да. Чтоб мебель алып, кыйналып, баягындай ызы-чусу жок эле. Анан бул гардеробныйга өтө көп кийим батат. Берки шкафка карагандачы, бул жакта почти жарым комната. Бул жак ошо кызымдын комнатасы. Жерде сабак жасайт отуруп алып. Бул жерде биздин спальный. На спальный тоже гардеробу менен. Бул жак санузел. Биздин өзүбүздүн личный
гигиенический комнатабыз. Анан экинчи этажды биз мындай кылып решение кылып чыгардык. Бул жерге бир чоң айнек, анан бул жерге дагы бир чоң айнек. Эмне дегенде лестницада освещение жакшы болсо, күндүзү дагы лампочкаларды жандырбай эле мындай освещениясы бар. Анан бир жагынан дизайнерлердин немеси боюнча коз дагы көрүнөт экен. Анан нар жак бер жактар полный көрүнүп турат. Коңушу же мына жолдон келе аткан бирөөлөр болсо көрүнүп турат ошо. Мен дайым кардаларга айтам. Бул проекттер, тандалган офистеги проекттер, булар бирөө тандап өзүнүн табитине жараша планировка кылган проекттер. Сиз дагы өзүңүзгө ыңгайлуу деңгээлде проектти чызсаңыз, аны биз компьютерга 3D'га алып туруп көрсөтөбүз деп айтам. Бул проект дагы Мирлан Байкенин өзүнө гана таандык проект. Мисалы үчүн үй жалпы аянты 124,5 чарчы метрди түзөт. Бирок ошол эле учурда үйдүн ичине кирсең бир зал, киргенде эле спальный, ал эми үстүндө 2 спальный бар. Негизи бул жерге биз болбоду дегенде 6 комната, анан туалет, ваннасыны санузелдерине жайгаштырсак болмок. Бирок ошол эле учурда биз кардар кандай кааласа, биз ошого жараша кыймылдайбыз деген максат. Сиздер көрүп чыктыңыздар, Мирлан Байке өзү көрсөттү. Үйдүн ичинде сыртында биз патпусо бүтүрүп бергенбиз. Үйдүн ичини өзү табитине жараша каалагандай сумма жумшап үйдүн ичин жасалгаласак болот. Дагы бир нерсени тактап айтып кетчү нерсе, бул үйдүн аябай өзгөчөлүгү, биз дайым айтабыз, фасадтын сыртын, үйдүн сыртын жасалгалоонун 4 түрү бар депчи. Ошонун бир түрү бул темир сайдинг, темир фасад деп коебуз. Бул кадимгидей эле момундай темир сайдинг. Бул Мирлан Байкенин ушул кардарынын өзүнүн табитине жараша ушул нерсени тандаган. Мен ушундай кылып койсок болот. Бул дагы аябай өзгөчөлүгү жакшы. Анткени бул үй дагы сип панель менен курулган, дубалдын калыңдыгы 17 см. Мунун технологиясы, кандай курулушу биздин кардаларыбыз деги эле Кыргызстан боюнча аны билип калышты. Биз ошо өзгөчөлүктөр эмнеде? Ал эми жылуулук, жер титирөөгү кандай, сыртын кандай жасалгаласа болот, ошол боюнча айтайлы дегенбиз да. Ошон үчүн бул үйдүн өзгөчөлүгү ушул фасад, темир фасад сайдинг. Буну каалагандай жумшаса болот. Буну эгерде кирлесе жууса болот, кандай кылса дагы каалагандай колдонсо болот. Дагы бир нерсени айтып кетким келет. Быйыл кыш өтө оор болду бизде Кыргызстандачы. Бул көп жылдан бери мына биздин мына 20га чыккан жаш балдар бар. Ошолор даже билбейбиз дейт да мындай кыштычы. 25-28ге чейин чыкты быйылчы. Ошодо мына үй бизге өтө сон плюс жагын көрсөттү да. Өтө жылуу болду. Үйдүн ичичи жылуу болуп, биз ичинде футболкачан отурдук, как обычно эле. Немелер болсо элдерди көрүп аттык, тоңуп, от жагышып, жаман кыйналышты да. Ошого айтмакмын да, баягы элге көрүнүш эмес, өзүңөргө удобный кылып салып үйрөнгүлө депчи. Өзүңө комфортный болушуң керек да. Биздин кыргыздарда мындай неме бар да, бирөө үй салса, ошонун планировкасын алып туруп 20 адам салылат да. Барсаң бардыгынын үйү окшош. Кирсең веранда, анан буяна очок кылып неме болуп койгон, печке канада спальный дагы ошол, кухня дагы ошол да. Бакында кыргызча вариант кылып. Ошого азыр биз 21-кылымда жашап атабыз, ошого мына карап туруп өзүбүзгө удобный кылып үй салганга үйрөнөлү. Цивилизованный кылыпчы. Ошол дааратканасы менен салгыла. Ошого биздин үй ошого пример да.